О, достар, мына мен жомок айтканга даярмын. Силер жомок укканга даярсыңарбы? Ой, азамат, жомок уккан кандай жакшы, достор. Өзгөчө курсакты тойгусуп, сабакты үй тапшырманы аткарып бүтүп, анан уктар алдында жомок укса, сонун уктайт, Анда силер да экранга жакын келгиле. Мен силерге бүгүн жакшылык эмне? Мына ушул суроого жооп издеп, жакшылык туурасында жомок айтып беремин. Баштадык! Достор, жакшылык туурасында болгондо дагы сөзгө туруу жакшылыктын периштеси деген жомокту айтып беремин. Илгери бир адам жашаптыр. Ал абдан кембагал болгондуктан жер кепесинен башка эч нерсеси жок экен. Кийимдерин болсо ар кай жерде тапкан терилерден эле тигип алчу экен. Бир күн ал төө куштун жумурткасын таап алат. Кечинде майрамдап, курсагымды бир тойгузат экенмин да деп аябай сүйүнөт. Тилекке каршы ошол күнү катуу шамал болуп, жумуртканы бышырганга такыр мүмкүнчүлүк болбой калат. Ал түнү менен кембагал эптеп таңда турат. Эртеси эртең менен туруп, балык уулаганы кетип калат. Ал эми жумуртка тууралуу таптакыр унутуп калат. Ошентип кечке жегенге тамак издеп таап, чуркап жүрүп, кеч киргенин да сезбей калат. Анан бир маалда үйүнө кайтып келет. Келсе үйү укмуш кооз, жаркырап, таптакыр башкача болуп, таанылгыс болуп өзгөрүп калыптыр. Ичине кирсе, дастаркондо даяр тамактар жайнап, алардын жыты тим эле мурунда жарат. Ошондо кембагал адам көргөн көзүнө ишене албай, эс ооп босогодо көпкө чейин туруп калат. Анан эсине келгенде сүйүнгөндөн баш кийимин көккө ыргытып, дастарконго отуруп тамак жей баштайт. Мына ушинтип ал түнү кембагал киши өзүнө өзү майрам жарыялайт. Эртеси эртең менен эрте туруп, кайра токойго кетет. Кечинде келсе, ошол эле көрүнүш. Ошентип 3-4 күн үйүндөгү соонун тамактарды жеп, жыргап куунап жашай берет. Бир күнү баягы сыйкырдуу көрүнүш токтоп, дастаркондогу тамактар жок болуп кетет болуш керек деп ойлойт. Бирок дагы деле баягы сыйкырдуу көрүнүш кайталана берет. Анан ал акыры чыдабай, кызык, же аялым болбосо, буларды ким жасап жатат деп өзүнө өзү кобуранат. Ошол убакта бурчтан булардын баарын мен жасап жатам деген үн угулат. Кембагал адам үн чыккан бурчка караса, төө куштун жумурткасынан бир пери кыз чыга келди да: "Эгер кааласаң, мен ушул жерде калып, сага кызмат кылайын. Сен эч нерседен кем болбойсуң. Бирок менин төө куштун жумурткасынан чыкканымды эч кимге айтпагын. Сөз бересиңби?" дейт. Сүйүнгөн кембагал дароо сөз берип, кыздын каалоосуна макул болот. Эртеси күнү да баягы эле көрүнүш кайталанат. Кечинде кембагал сырттан келгенде кыз ага: "Байым, сен абдан бай болгуң келеби?" деп сурайт. Кембагал шашкалактап: "Албетте, ким каалабасын бай болгондо? Мен бай болгум келет" деди. Ошол замат баягы кыз колундагы сыйкырдуу таягы менен жерди бир уратта сыртка чыгып кетет. Кембагал болсо түн киргенден кийин уктап калат. Эртеси эртең менен турса, жер жайнаган кой эчкилер, бодомалдар жайылып жүргөнүн көрөт. "Мунун баары сеники деген кыздын сыйкырдуу үнү угулат. Сыртка чыгып, чуркап барып караса, маңдайында чоң айыл турат. "Мына кызык,
Ал эми көп адамдар болсо ага сый урмат көрсөтүшүп, астынан ийилип, салам берип өтүшөт. Өзү болсо баштагы жыртык терилерден тигилип кийген кийимдердин ордуна сонун, баалут терилерден жасалган тон жамынып турган болот. Мына сага жыргал деп ушунайт. Башта как жерде жаткан кембагал эми жумшак жибектен токулган жуурканда уктай турган болду. Өмүрү көрбөгөн тамактарды жейт, ошентип жыргап жашап калат. Бир күнү кембагал адам баягы кызматчы кызга: «Эй, төө куштун жумурткасынан чыккан кыз, келчи бери!» деп буйрук берет. Албетте, кембагалдын оюна эч кандай жаман нерсе деле келген эмес болчу. Бирок ал жөн гана кыз менен сүйлөшөйүн деген. Ошентип кембагал кызды күтүп жатып уктап кетет. Таң атканда кембагал уйкусунан ойгонуп, сыртка чыгып караса, какыраган как жерде жаткан болот. Эки жагын караса, эч жан жок. Чоң айылдын ордуна коркунучтуу токой пайда болуп калган болот. Эмне үчүн ошентип калды? Анткени ал төө куштун жумурткасынан чыккан кыз деп эч убакта айтпаш керек болчу. Ал кызды өзүнө чакырып алып, сүйлөшүш үчүн: «Эй, төө куштун жумурткасынан жаралган кыз, бери чык» деп буйрук берген. Мына ошентип кембагал баягы суранчын аткарбай, кызды жумурткадан чыккан, болгондо да төө куштун жумурткасынан чыккан кыз деп айтып алды. Бирок байкабай айтып жиберген үчүн баары эмне болду? Баары жок болду. Ошондуктан балдар, силер дагы досторуңарга берген убаданы ар дайым аткаргыла. Кап. Кембагал дагы убаданы аткарып, кызды башкача атаса сонун болмок да. Ошентип заматтын ортосунда байлыгы дагы, жайылган дасторкону дагы, жада калса кийип турган кийими дагы бүт баары мурдагыдай кембагалга кайтып келди. Достор, ушундай сыйкырдуу дүйнөгө ар дайым баргыңар келеби? Анда бөбөк сенин жомогун көрсөтүүсү менен бирге болгула. Мен сыйкырдуу китебимди жаптым, демек бүгүнкү жомогум соңуна чыкты. Силерге бейпилтүүн каалайм. Жакшы жаткыла достор.